Саламатсыңарбы кымбаттуу угармандарым. Каналда жаңы чыгарма. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин замандын кишилери. Биринчи бөлүм. Атайы скамейкалар коюлган жолоочуларды ташуучу жүк машинасы саат 6-дан 25 минутта өткөндө ордунан козголду. Адегенде орун тар келип, кысылышып, артыкча эл арты болуп түшкөн 3 адамга убал болду. Булардын экөө 50-лөргө аяк басып калышкан эркек, үчүнчүсү 60-тан ашып калган аял киши. Көп жашап, азды көргөн элеттин адамдарынан экендиктери үчөөнүн тең кебетелеринде турат. Эки эркек экөө тең, кой оозунан чөп албаган момун. Башка жолоочулардан өздөрүн бөтөнсүтүп төмөн санагандай. Жадаса тийиштүү орундарына толук ээ болушпады. Озунуп кеткен жолоочуга «Сыйлыгыша отурсаңыз кантет, бул бизге тийиштүү жай го» деп укукташа алганы болбоду. Тек алар өз ара кужулдашып, арткы бир бурчка тыгылышып, кары аял үчүн ортолорунан тынчыраак жай бөлүштүрүү менен убара. Ичтеринде кыз келиндери бар 6-7 жаш алдыңкы орундарда. Баарынын кийгендери өңдөш, бир үлгүдө тигилгендей окшош кийимдер. Алар жеринен эле бирге чыккан өздөрүнчө топ бекен. Же кызмат аткарышып саякатта жүргөн балдарбы? Айтор, ортолорундагы нур жүздүү алп жигиттин узун кара чачтары эпкиндеп шамал урган сайын торайгырдын жалындай сапырылат. Кичинекей оттуу көздөрү терең карайт. Өзү сабырдуу, токтоо. Катарындагы жолдоштору аны Шаке деп коюшат. Анан өз ара тамаша айтышып, бажылдашып, каткыра күлүшөт. Алардын күлкүлөрү катуулап чыккан сайын тигил жайсыз орунда сыгылыша отурган кемпир байкуш «Деле күлкүлөрү таш жарат да кагылайындардын» деп алдыртан ошол топтон көзүн албайт. Ал жаштардын кемпир менен иштери жок. Артыкча бул топтун күлкүчүсү тигил Акия деген кетирейген сары келин белем. Же бирдемелерди айтып, катарындагы жигиттерге тийишкенин койбойт. Же шыңкылдаган күлкүсү басылбайт. Баятан тамашага бой салбай, оң жагында токтоо отурган ак саргыл кызды Акия чыканагы менен алдыртан түртүп калды. Ой Зарылжан, эмне эле ойлонуп калгансың я? Кайсейиниңдин ак кагазга жазылып келген катын ичиңден тымызын жат окуп отурасың го. Быйыл күз аскерден бошоймун, тоюбуз болот деди беле я. Зарыл да алдыртан жылмайып койду. Тилекти берсе акиш. Күлкү катуулап чыкса, бечара кемпир ушулар менин кебетеме күлүп жатышпасын дегенсип баягыдан бетер шектене карайт. Башкалардан четтебирээк үнсүз олтурган татынакай кыз кебетеси тигил топто жаңы адам го. Жеңдери саймалуу, ак жибек кофтасы шамалга бүлкүлдөйт. Өзү койго келген жат эчкидей жоош. Ошентсе да кез-кез тигил топтогулар мыскал карындаш дешип, ал кызга сый тааныштай мамиле кылышат. Таңдана караган кемпирдин көзүнө мыскал алда эмнедей жылдыздуу көрүнүп кетти да, өз алдынча күбүрөдү. Ботом, берегинин көйнөгү башка да, өзү кыргыздын кызы го. Таптатынакай болгон ананайын. Кемпир дагы бир сөз айтчудай эптенип токтолду. Тигил кыз да ага жал карап койду. Үстүндө кийген кийими таза, жылдызы жанып турса да, кыздын жоодураган көз карашы эмнегедир муңайым. Сыр түйүнүн акылдын тереңине бекитип таштагандай телмирүү бар. Сандыктай актамдар артка чегинип, баятан жогорку жактан муздай көгөрүп көрүнгөн зор нефть сактагычтар
Такыянын төбөсүндөй теп-тегерек болуп, туура жакта айланып кала берди. Машинанын үстүнөн чыккан шамал аркырап соккон сайын мотордун доошун басып кеткендей болот. Бериги кыз баланын башында буулган жибек жоолугунун учу мала кызыл тартып желбиреп күнгө чагылышса, жел соккон жалындын учундай лепилдөөдө. Кара аял кыйналганы менен жумушу жок. Тигил эки эркектин ортосунда опоюп кысыла келе жатып, өзүн машина икчеген сайын ыңырчакка минип, жөө жели ойногон баладан бетер секирип калат. Кемпирлерчи орогон чакан элечеги башынан ыргып кете жаздайт. Кирдебирейик калган сала коймосу аркыраган шамалга учуп артка карай лап-лап делбирөөдө. Тек өз алдынча коорайт. Чий башы козголбойт, ушундай аркырайт экен ботом. Машина деген ушул байбиче, деп оң жагында отурган эркек сакалы бириндеп өзү араң келе жатса да бышыксынып койду. Мындайды ким көрүптүр кагылайын, тим эле учуп кетет тура. Чапкан аттан деле тез тура. Бүгүн кирип барабызго ушул жүрүшү менен болсо. Ой, эмели түш болбой барып калабыз, Кудай баргызса. Машина экчей берген сайын кысылышып отурган кишилердин арасы да бошой түштү. Зарыл козголуп коюп Акияга кеңешти. Тигил кишиге ушул арадан орун беришсек кантет, кары кишкен, жайсыз отуруп келтат. Апай, деди ошол замат ажардуу карап Акия. Мындай келип отуруңузчу, сиздин жашыңызга жетсек, жаштардан сый көрөрбүз. Байбиче, келиңиз көрсөткөн орунга өтүңүз. Тиги Шамбет деген жигит бир жактан кам көрүп калды. Колуңуздан карматыңыз, байбиче, береги чемоданды таяныңыз. Эпкин деген машинанын үстүндө бир орундан бир орунга өтүш байкуш кемпирге кыяматтай көрүндү. Ордунан козголгондо эле өз салмагын токтото албастан жаңы эмгектеген баладай тамтаңдап кетип чочуп алды. Ат башы, ботом, дардайган эле кишини учуруп кетет го шамалы. Бутуңду асып кеттим көрүнөт, кагылайын. Башка жолоочулар бүжүрөгөн кемпирге күлөп агып карашат. О, жарыктык, деди кемпирди колунан сүйөгөн Шамбет тамашалап. Бул жерде бүжүрөп жатасыз, кыяматтын кыл көпүрөсүнөн кантип өтөөр экенсиз. Эптеп жеткен кемпир баркыт чапанын күпүйтүп, Акия менен Зарылдын ортосуна араң батышып. Ким билет, ботом, кыяматынан Кудай Таала өзү өткөрөт да, деп тим болду. Шамбет кары кишиге артык тамаша айтпай, ажарлуу гана күлүп койду. Чочубаңыз, байбиче, кыл көпүрө деген жомок. Зарылдын катары кемпирге жайлуу болуп кетти көрүнөт. Кары тынчтанып алып, ага жалынып жалбарып коюп, эки жакка карай отурду. Кудай көрсөтпөсүн, тегирмендин ташындай болуп жер козголот. Таштары чимирилип, жол зымырап артка чегинет. Миң толгону окторулуп, ачууланган ажыдаардан бетер машинадан калышпай буркурап чаң келатат. Байкуш кемпирдин баш айланып кетти белем. Апи кызым, ала качкан бойдон жолдон бир жакка чыгып кетпейби бул, деп алды жакка тик карай албай көзүн жумду. Машинада жолдон чыкчу беле, апай, деди Акия оозунуп кемпирге. Муну башкарып бараткан шофер эмеспи, көрбөйсүзбү? Бала кыялданган байкуш кары дагы божурады. Ооба, кагылайын, адис неме экен го, чиркин. Кокустан алдыбыздан бирдеме жолукса кантебиз, анда тим эле бырын-чырын чыгарып тепсеп кетет го, бул кагылайын. Зарыл жылмая карап, жол эрежесин кемпирге түшүндүрүп коюшка эптенди эле, тигил нур жүздүү Шамбет корс-корс күлдү. О, баладай болгон жарыктык, анда жол менен жан жүрөт беле. Ким билет, кагылайын.
машинанын өзүнүн жүрө турган эрежеси бар. Мына көрбөйсүзбү? Биз жолдун оң жак бети менен баратабыз. Ал эми бизге каршы келаткан жүргүнчү болсо, жолдун сол бети менен жүрөт. Ошентип кайчы өтүшө беребиз. Кемпир эриндерин шалп эттирип койду да, элдин баары эле ошону жаңылбай билип алганын айтсаң кагылайын, деп тим болду. Жол артка чегинип, машина зымыроодо. Азыр тамашага анча аралашпай ойлуу келаткан мыскал, көп болсо анда 6 жаштадыр. Бул өрөөнгө мындай даңгыл жолда салына элеккес. Зымыраган азыркыдай машина өтмөк тургай, таш кычыраткан араба жолунун угу жатчу. Шөлпүлдөтүп, желдиртип салт аттуу жүргүнчүлөр көрүнгөн. Анда санда же бирден, же экиден чубаган арабалар, дөңгөлөктөрүн кылдыратып, жай термелип, жолоочулар зериккен. Ал учур көргөн түшдөй бүлбүлдөйт. Ойлоп, эсине жакшы түшүрө албайт. Күн бүркөк, дыбыраган жамгыр бар болсо керек эле. Көл үстү түнөрүп турган. Азыр арка жакта калган кызыл тоо андан көрүнгөн эмес. Ал тушту самсаалаган кара булут баскан. Күнгөй тескей түнөрүп бүркөк турган. Дөңгөлөктөр кылдырттап, арабалар чубаган. Анда отургандар тебетейчен эркектер, элечекчен зайыптар болушчу. Эмнегедир баардыгы тең кайгылуу, басмырт. Чоңдор эмес, балдар ошол оор кайгыны сезгендей момурашат. 6 жашар мыскал да ортодогу арабада ата-энесине момурап карайт. Атасы көлдүн түнөргөн бетинен көзүн албай ойлуу. Кош касиеттүү көлүм, ата конушум дегендей, ата өзү да түнөрүңкү. Тебетейинин кара тармал көрпөсү жаанга суу болуп, жылтырап кайырмактай ийилген жүндөрүнүн учунан жаан суусу саргып, сымаптай мөлтүрөп, мойнуна тамса, ага ата ичиркенип да койбойт. Энесинин кат-кат оролгон чоң элечеги суу. Ак саргыл бет кубакай тартып, ачуу ысык жашы бүтпөчүдөй чуурат. Кандай күн башка түштү. Жалгыз кызымдын көрөр күнү эмне? О, мүшкүл, десе, эненин көкүрөгүнөн көк түтүн бур эткендей. Ата эне анда мыскалга эң аянычтуу көрүнгөн. Аябай бук болгон кичинекей мыскал өзү да ыйлагысы келген. Арабага айдаган киши вожжисин силке таштап, аттарын айдап эки жакка каранган. Чаалыккан аттардын соорусунан көк буу көтөрүлсө, көгүлтүр түтүн каптагандай, кичинекей мыскалдын көздөрү ачышкансып, көзүнө жаш келген. Кайда алып барышат? Кайда? Араба айдаган адамдын уңкуйган далысынан көзүн албаган. Аттар таптап басса, дөңгөлөктөр тынымсыз кылдырттаган. Андан бери толук 11 жыл өттү. Өз жашы 18ге аяк басты. Андагы ата-эненин түнөргөн жөнүн мыскал эбак билген. Көрсө анда кулакка тартылган ата-энеси жер которуп чектелиптир. Алар Украинага, Херсон жерине келишкен. Ата конушубузда эле бул жактан береке таптык, деп атасы муңайбай Херсон жерине көнүп, кадимкидей кайрадан үй жай күтүнүп калган кезинде өз ажалынан каза тапты. Ата көзү өткөн соң мыскал анча жетимсиреген жок, эне колунда окуду. Айттор, балалык чак бүлбүлдөп артта калууда. Бой тартып өсүп калган кезинде өзү курдуу балдар менен Крымга, Артекке барганы мыскалдын эсинде. Анда биздин кең өлкөнүн баардык булуң бурчунан пионерлер келишкен. Куду эзелки тааныштардай,
Алар ынтымактуу сейил өткөрүшкөн. Капкара көздөрү жоодурап, акылдуу тиктеген эстүү мыскал, бөтөнчө сүйкүмдүү, бөтөнчө татынакай көрүндүбү же достук сезими жеңдиби? Айтор Киевтен келген бир кыргыздар мыскал менен тез таанышкан. Мекенин, мөмө төккөн жемиш жыгачтарын жомоктошуп, кемелер сүзгөн көгүлтүр Днепр жээгин сүрөттөп, мыскалды кызыктырышкан. Бизге кел, мыскалчык, Киевти көрөсүң, Днепрге чөмүлөбүз, бизден ыр үйрөнөсүң. Киевти көргүсү келген мыскал ал жакты өз үйүндөй сезди. Бирге кетүү үчүн кыздарга убада берди. Ошентип мыскал жаш өмүрдүн кымбат доорун Украина жеринде өткөрүп келди. Быйыл мектеп бүтүрдү. Бойго жеттиң, кызым, чалкайган көл сууң, керилген тоо жериң, сен эми ошол жер сууңа бар. Бармактайдан баталашкан теңиң бар, аты Турумбек. Атаң айтышкан ак батаны эниңе аркалатпа, ошол теңиңди тап, кызым. Эне аманатын тапшырып алыста калды. Кыз көп күндү жол үстүндө өткөзүп, мына бүгүн да машинада. Күздөн баштап жогорку окуу жайына өтүү тилегим менен кыз азыр зымыраган машинада жолоочулап келатат. Эсте ойна салса, азыр балалык чак түштөгүдөй артта бүлбүлдөйт. Айлана жаңырган. Баягыдай жалгыз жарым шөлпүлдөп сапарын карыткан жолоочулар көрүнбөйт. Азыр бул өрөөндө даңгыраган кара жол, зымырап машиналар тынымсыз агылат. Сапар карыбайт, көпчүлүктү саатына басат. Окуудан дем алышка кайткан жаштар, ала тоо сырын изилдөөгө чыгышкан илимий саякатчылар, кең чүй ата боюндагы миллионер колхоздор катташып, тажрыйба алышкан колхозчулар бул кездин жолоочулары, көбүнчө ушундай адамдар. Айтор тууган жер мыскалдын көзүнө алда эмнедей теребел көк жашыл тартып ойгай калайт. Таза чыккан калың эгин шуудур кагып, толкун жамыратып ыргалып калат. Жол үстүндө максатсыз самсыган жолоочу көрүнбөйт. Алыш башында сугатчы салмак аттаса, ийиндеги кетмени күнгө чагылышат. Кайдандыр эмгек обону созулат. Кыштактын четинде отоочу келиндер ак жоолугун делбиретип, жолоочулар түшкөн машинаны узатып турат. Бүгүн күн чайыттай ачык. Көл бетинен нур чагылышат. Күнгөй тескей килемдей кулпурат. Жакасы жашыл, тоосу көк. Ал эмите көз учундагы аркайган аскаларга карасаң, агарган кары, жалтыраган музу алыстан көздү уялтат. Салкын жели көңүлдү көтөрүп, мээримдүү ырахатка алып баратат. Кыз жерди да, сууну да сагынып көргөндөй, керилген тоолорго, көгөргөн көлгө суктана карайт. Ачылбаган сыры, айтылбаган кеби бардай. Булактай кайнап түгөн күз ою терең. Ким билет, эпкинде урган шамалданбы, же жерге сууга сагынчы жазылып, маңдай жарган кубанчыбы, көздөрүндө кылгырган жашы да бар. Поронзодон келатасыңбы кагылайын, деп кемпир акырын сурап койду. Жок апай, деди туюндуруп кыз. Алыстан, Украинадан. Кемпир түшүнбөсө да, кагылайын, деди. Кыз унчуккан жок. Арадан бир аз убакыт өткөрүп, кемпир дагы сурады. Окуштап элең ал жакта кагылайын. Окуп жүрөм. Энем да ошол жакта турат. Адам, деди кемпир таң калып. Ошол силер жүргөн жакта да кыргыз болобу? Бир кыштак. Адам, көп эле экен анда. Байкуш кемпир зымыраган жол бетине карай албай,
бирдемелерди ожурап, кыйшая түшкөн элечегин оңдоп кармалаган болуп шыпшынууда. Тек сыр бербейин десе да, эриндери үлкүлдөп, көздөрү булуттанып, өңү сарууланат. Кемпирдин абалын алдыртан байкап келаткан Зарыл: «Апай, тоо баштарына караңыз, башыңыз айланбайт», деди. «О, айланайын кызым, карап эле жатам. Тээ аскалар бир жакка жарышып бараткан сыйт. Мындай шумдукка көнгөн эмес турбаймынбы?» Кары бир тынымдай үнсүз отуруп, баштагы суроосун Зарылга берди. «Поронзодон келатасыңбы кагылайын?» «Ооба апай», деди Зарыл. «Саякаттап барган элек». «Кагылайын», деди кемпир кыздын жообуна түшүнгөн кишиче башын ийкеңдетип. «Окуштап элең ал жакта?» «Жок апай, биз саякаттап жүрөбүз». «Поронзодо да саяктар болот экен, кагылайын». Бечара карыянын бул аңкоолугуна жолоочу жаштар дуу күлүштү. «Саяктарга эмес апай», деди Зарыл башкача катуу күлбөй, сүйкүмдүү жылмайып. «Саякаттап». Алып күлкүсү менен солк күлгөн Шамбет кепке аралашты. «О, жарыктык, сизге мен тилмеч болбосом болор эмес. Биз саяктарга барган жокпуз, саякаттан чүй колхоздоруна конокко барып келатабыз апай. Мына бул Күнгөй элинен болобуз. Өзүбүз сиздей эле колхозчу элбиз. Менин атым Шамбет, башкарма боломун. Өз катарыңызда отурган Зарыл деген кыз. Өзүңүздөй кемпир эйнеси бар. 10 жылдыкты жаңы бүтүрдү. Бөбөктөрдү окутам, мугалим болом деп жүрөт. А тиги кетириңдеп күлгөн келин Тала бригадасынын звеновою Акия. Кетирекей дегенибиз болот. Өзү комсорг, азамат келин. Тили буудай куурат. Орокчуларга караандатпайт. Ачуусу келгенде күйөөсүнүн мойнуна минип алат. «Ишенбеңиз апа, бул калпычы жигит», деп Акия колун силке баштады. «А тигил четтеги кебелбеген жигит элебес дегенибиз. Ушул тентек келиндин күйөөсү. Өзү биздин колхоздун эсепчиси». «Ай, Акия, тынч отур. Ал эми берки катардагы азыр сиз жөн жай сураштырган кыз Мыскалжан деген. Өзү алыстан келатат. Бизге да конок. Жолдон жолукту. Машина жүрчү жерге келсек, татынакай кыз турат. Жүзү жылуу, кийими чоочун, жеңдери саймалуу кофта кийген. Жөн сурашсак, биздин жакка келатыптыр. Карындаш болот экен. Чогуу жөнөдүк», деди кебин улап Шамбет. «Биз Фрунзеде болдук. Театрдан Айчүрөктү көрдүк. Аккуу кебин кийип алып асманга учат экен ал кызыңыз». «Жарыктык деп картаң шыпшына берди. Кең чүй ата боюндагы чарбасы өркүндөгөн миллионер колхоздорду кыдырдык. Адам, чүйдүн колхоздору кандай экен?» «Чүй сонун апа. Таңгамаал бактарында булбулу сайрайт. Ал эми электрдин күчү күзүндө чоң молотилканы дүлкүлдөтөт. Биз алдыңкылардан таалым алып, өз колхозубузга ошондо өчпөс шам жагалык деп кекендик. Мына», деди Шамбет күрөктөй болгон алаканы менен алдындагы тирсийген портфелди таптап чаап. «Көрүп коюңуз апа, мунун ичинде бүтүн Зым-Карагай менен электр станциясы келатат». «Кагылайын, анын баары бул кичинекей куржунуңа кантип батты?» «Адамдын ниети ак болсо, ойдогу ишке ашат апа. Эми үй-үйгө электр шамы жанат». «Оозуңа май садагасы. Кече эле кара чырактын түбүндө отурган кыргыздын жерине электрлик жанса жыргалы эме эмне? Өлбөгөн адам алтын аяктан даам ичсин ошентип». «Кана энике», деди Акия кетирекей тырсылдап. «Биздин жөндү билип алдыңыз. Ал эми өзүңүзгө жол болсун». «Кагылайын келиним, мен силерди кубанта албаймын го», деп кары башын ийкектетип,
күрсүнүп койду да эбиреп сүйлөп кетти. Күнгө элине баратабыз, жалгыз эжем бар. Ошонун көзгө басар жигит болуп калган уулу бар эле өлүптүр дейт. Ошону азалап баратам. Өзүбүз береги тескейлик ала көз болобуз. Тигил эки кишинин сары сакалы күйөө балам, эң улуу кызымды алган. Жанындагы киши болсо да туугандарыбыз. Жолоочулап баратат ал. Кемпирдин бул сөзүнөн улам эмнегедир мыскалдын жүрөгү зырп эте түштү да кыз өзгөрүлүп кетти. Тигилер бирине бири алдыртадан карашты. Сөздү башкага бургусу келген Шамбет үнүн атайы бек-бек чыгарды. Аз калдык, эртең бул маалда электр станциясы курулчу жерде болобуз.